Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу мекендештер. Жалпы биздин ат сүйөрмандары, ат күйөрмандары мына ушул келе жаткан күлүк сатылат. Таза кандуу экен, азыр эси менен чогуу. Биз учурда Чүй облусунун Кант шаарына жакынкы Красноречка айылында турабыз. Көрүп турганыңыздардай табына келип, азыр аябай учуруна келип калган учур экен. Мынакей караңыздар. Өтө сонун. Assalamu alaikum. Байке кандайсыз? Иштер жакшыбы? Алейкум салам. Денсаулыктар жакшыбы? Хош келип турсуздар. Күлүктү сатууга коюп атасыз. Ооба, бүгүн чыгардык. Ошо ээсине тапшырып берейик дедик. Бул канча жылдан бери сиздин колуңузда? 1 жаш кезегинен тааныш байкелерден сатып алганбыз. 1 жаш кезинен. Ошол боюнча бизде азыркы учурда 4 асый. Кудайым буйрса, сентябрда 8ке чыгат. Сентябрда 8ге чыгат. Быйыл эми 8 жаш экен да буйрса. Ошондо 4 асый болуп калабы? Ооба, 4 асый болуп калат. Тиштери бүтүнбү? Тиштери бүтүн, бутугол таза. Чоң улактарга салган эмеспиз, бирок мындай улактарга салып жүрөбүз. Мындай скорость кандай жайынан жылыштары? Скорость аябай жакшы. Эңсе кетет. Башы жумшакпы, катуубу? Башы жумшак. Эрке мүнөз, өзүнүн бир колунда турат. Ошо бизден келген боюнча эле бизде турат. Эч кимге чоң улактарга, бирөөлөргө берип тапшырган эмеспиз. Өзүбүз эле гана минип жүрөбүз да. Жаман характерлер жокпу? Эми эркерээк, а так коркушу мүмкүн, чочушу мүмкүн. Жок, жоош, аябай жоош. Иттен коркпойт окшойт, а? Иттен коркпойт. Ит эми баягы жаныбар деймиз отаке. Ошондон үркүп турат. Так, мындай эме жаман мүнөздөрү жок. Жакшы. Мындай жөн байгеге чабып көрдүңүздөрбү? Жок, бир андай эмеге салган жокпуз. Ошо негизи өзүбүз байгеге чабабыз деген эме менен аламыз. Бирок антип чапканга эмебиз жеткен жок. Жакшы. Кана байке, бисмилла деп бир кой бериңизчи. Бисмилла. Уже сууп калганбы? Даярбы? Жок, негизи үйдө эле турат. Анан чаптырып эме кылган жокпуз. Кана бир чабыңызчы, бисмилла деп. Кетти. Машалла. Иттер жетпей калды. Машалла. Скорость жакшы экен, а? Ооба, негизи бунун энеси күлүккө чабылып жүргөн бээ болчу. Энеси атасы болсо Казакстандан Олжас деген айгыр, энеси болсо Эйда деген. Документтери бар да? Бирок жок, документи жок. Бирок линиясын билесиз? Линиясын билебиз, ошол эле Ысыгатада турушат. Тогуз булак деген айыл болот биякта. Ошоктон мындай сурап келсеңер, бардыгы мындай эми чын тактап бересиз. Тактап берет, ооба. Жакшы. Тактап, тастыктап бересиз. Тастыктап беребиз. Сиздин колуңузда ошондо канча 7 жылдан бери жүрөбү? Ооба, биздин колдо ушун бизде. Сиздерде жүрөт. Жакшы. Мындан бөлөк дагы аттарыңыз барбы? Жок, азыр данное время ушул бирөө эле бизде. Бунун балдары барбы? Жок, бунун балдары азыр 1 жаш болду. Байкемдин колунда. Бир эле бээге кой берген болчукпуз. Экинчи бир тууганын азыр сатып алышты, Күлөкөйдөгө алып кетишти. Азыр 1 жаштагы тай бизде турат. Сиздерде турат. Бунун бою канча болду экен? Бою 1,70 таза чыгат. 1,70 таза чыгат. Ээрге чейин, Ооба. Жакшы. Эми эң кызыгы баасы $5000 деп сурап атабыз. $5000. Сүйлөшүү жолдору болот. Ооба, чалып көрсүн, сүйлөшөбүз. Унаа же мал жан дегендей. Сүйлөшөбүз. Алмашса болот, а? Обязательно болот. Бирок могул англичанин деп айттыңыз эле жана сүйлөшкөндө. Бул англичандерде моюн баш бир аз ичкерээк болот экен, а? Сен биздин баягы кыргыз аттарга караганда, бул барода билинет экен мына, байкасаңыздар. Бойлуу болот, шыйрактуу болот. Буттары узун болот экен бирок. Эми антейин десек, бизде азыр кулакта бүт эле таза кандуу айгырлар болуп кетпеди азыр. Жакшы. Өзүңүздүн баалашыңызча, өзүңүздүн баамдашыңызча кандай айгыр негизи? Эми мен улака деп айтпайм, бирок байгеге күлүк ат аябай. Улака эми биз негизи улака аябай деле салган жокпуз, анча-мынча эле. Эми баягы багынан да мүмкүн ээсине тапшырып берсек, жакшы таптап алаттыр. Таптап алаттыр. Мындай аттардан коркпойбу? Жок, улака салып эле жүрөбүз ошо. Эми мындай чоң улак эмес. Айылдын ичиндеги улактарга. Айыл ичиндеги улактарга салып эле жүрөбүз. 5-5. 5-5ке, ооба. Бизде 5-5 эле да. Атак баягы байгелерге проблема жок катыша берет. Ооба, коркпойт. Туугандар, демек баасы $5000. Бунун эмеси кличкасы кандай болду аты? Эрке тору да коз өзү, эрке мүнөз.
эрке тору. деп коебуз. А мындай өзү жөн турганда жоошо элеби? Ооба, аябай жоош. Азында бастырып келгениңиздерге аябай ачылып калды окшойт, а? Еще бул дагы көптөн бери минилбей калат да, эми биз өзүбүз сододо иштейбиз, ошон үчүн Сагынып калат деңиз. үйдө тура бербестен эси чыкса тапшырып берек дейбиз. Тапшырып береңиз, да? Жакшы, баасы $5000 экен, эрке тору дейт. Туяктары таза да, төртөө тең. Ооба, төртөө тең такаланат, таптаза. Жакшы. Эми урматтуу мекендештер, мындай аттар чанда-чанда чыгат, бирок чыккан учурда көргөнү, алганы, буйруганы, насип кылганы алып калат. Иншалла сиздер дагы ушуну алып, жакшы байгелерге жетиңиздер. Негизи ат өтө сонун нерсе. Өтө сонун нерсе. Бул ат мингендер, ат минип жүргөндөр, бунун кайфыны, бунун рахатыны, бунун үстүндөгү эмоцияны ат мингендер, билгендер билет. Мына ат минбей калган азыркы муундарда көбүнчө баягы ат минбей, аттан коркуп, сылагандан да коркуп калбадыкпы? Негизи ар бир үйдө бирден ушундай күлүк байланып турса, балдарга миндирип, балдарды мындай аттаптатып, жок дегенде чочубай турган кылып, чоңойтсок жакшы болот. Сиздерге да ийгилик, буюрса жакшы сатып алыңыздар, алган адамга дагы мына ушул буйрусун, мына ушул күлүк деп коелу, эрке тору күлүк буйрусун. Байке бир кой берип коюңуз эми аягында эми. Бисмилла деп. Кетти. Haydi. Maşallah.